Саламатсыздарбы YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Ар бир бой жеткен кыз ай сайын айыз канын көрөт. Орусча айтканда менструациясы келет. Бул табигый көрүнүш. Бирок айрым учурда өз убагынан кечигип, тынчсызданууну жаратат. Бул көйгөй сизде бар болсо, эмне себептен келбей жатканын айтып беребиз. Менструациянын кечигип же бир топ убакытка келбей калуусунун эң көп катталган себеби абанын алмашуусу. Мисалы, сиз башка шаарга же өлкөгө барсаңыз, менструацияңыз 5-10 күн кечигиши мүмкүн. Бул учурда кабатыр болбой күтүп туруңуз. Сиздеги жумурткалар жаңы климатка көнгөндө калыбына келет. Экинчи себеби кош бойлуулук. Эгерде менструацияңыз келбей, эмоцияңыз тез өзгөрүп жатса, жана боюңузда бар экендигин шекишип жатсаңыз, тест менен текшерип көрүңүз. Кош бойлуулук көпчүлүк айымдарда алгачкы күндөн баштап билинет. Үчүнчүдөн, гормондордун бузулуусу. Жумуртканын иштөө функциясынын жабыркашында менструация келбейт. Бул учурда дарыгерге кайрылып, гормондорго анализ тапшырыш керек. Менструациянын келбей калуусунун дагы бир себеби эндокриндик оорулар болушу мүмкүн. Анын ичинде калкан бези. Ал болгону эки гормондо иштеп чыкканы менен өтө чоң орунду ээлейт. Калкан бези начар иштеп калганда гормондорго таасирин берет. Бул учурда жумурткалар да жай иштейт. Же тескерисинче калкан бези өтө күчтүү иштеп жатканда цикл бузулат. Климакс. Бул айымдын жашоосундагы физиологиялык мезгил. Ал мезгилде энелик бездин функцияларынын курагына байланыштуу төмөндөшү, аял денесинин ар кандай функцияларынын татаал биологиялык трансформациясы, вегетативдик нерв системасынын иши өзгөрөт. Бул жашы өтүп калган айымдарда кездешет. Ар бир айымдыкы ар башка жашында болот. Тез убакыттын ичинде арыктап кетүү да менструациянын кармалышына же такыр эле келбей калышына себеп. Организмдеги майдын аз болушу гормондордун көрсөткүчүн өзгөртөт. Натыйжада овуляция процесси болбой, менструация токтойт. Бул учурда дарыгер менен кеңешип, витамин, минералдарды ичишиңиз керек болот. Семирип кетүү дагы аябай таасирин тийгизет. Эки учурда тең сөзсүз врачка барыңыз.